Aytadi. Bunu aytadi. Men qachon şu kecha o'ltirilganimda deydi. Bir kishi musulmonlardan mening o'sha sotimni olib, ana olib ketdi deydi. O'sha askarlarning eng jo'g'or jag'inda ekan, jananing palatkasi, o'shada bir ati bor ekan palatkada. Burada. Ati baylanib turadi uzun arqanda deydi. Anan o'sha sotni qo'yib, üstüne qazon qo'yib qo'yibdir. Qazonning üstüne yer qo'yib qo'yibdir. Töөнүн eri bo'ladi-ku, o'shani qo'yib qo'yibdir. Ушулардын бардыгын айтып берип атат да. Кийин ал киши Халид ибн Валидке келет дагы. Халид ибн Валид ошол кезде Ямама согушунда аскерлердин амири болгон ошо. Ошол жерге келет дагы, "Сен Халид ибн Валидке бар дагы айтып кой" дейт. Халид ибн Валид жиберсин дагы, менин сотума ошону алсын дейт. Качан анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын халифасы Абу Бакр Сыддык разияллаху анху барганда ага кабар берсин. Менин мойнумда ушунча карыз бар. Так, жана мага береселер дагы бар. Мен карыздарымда береселермин дагы. Вот. Ошолордун бардыгын аткарып койсун дейт да. Ушулардын бардыгын айтат дагы айтып коеюн, бул түш эмес, текке кетирбегин менин осиятымды дейт. Анан бул киши Халид ибн Валидке барат. Кабарын берет. Кабарын берсе, Халид ибн Валид адам жиберет. Баргылачы десе, кудум ошондой барса, о аскерлердин төрүндө. Ошондо bir ат байланып турган экен, bir палаткада. Ат байланып турат, узун арканы менен нары барат. Тиги адам айтып аткандай да бардыгычы. Анан караса эле эч ким жок энди. Киришет, эр турат төөнүн, аны алса казан турат. Казанды алса эле алдында сот турат да. Аллаху акбар. Аны Халид ибн Валидке алып келет буну. Ошо аскерлердин амирине. Анан булар Мединага келгенде баягы киши Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ушунун бардыгынын кабарын берет түшүндөгү. Мындай болду дегенде Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ошо Сабит ибн Кайс дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы осиятын жүргүзүп аткарат. Мындайча айтканда амал кылат дагы, ошонун канча мойнунда карызы болсо берет, кимден карыздары болсо бардын алат, мына бүтүрөт да. Мына ушул тугандар хаза далилун ала хаяты шухада, ушул ачык, айкын далил шейиттер тирүү дегенде тугандар. Şehitler ne kene? Allah tiriliyor. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Ve la taqulu fi sabilillahi amwata." Allah'ın yolunda öldürülgöndürdü. Sizler ölüktür dep aytpagıla. Bal ahya, Allah tiriliyor dedi. Walakin la tash'urun. Biroq sizler anı sezbeysinger, bilbeysinger Allah kanday tiriliyor eken. Açıgırımı daliller. Allah'a dünya ahiretin işleri uşunday açık bolup kaladi. Kıskası aytkanda Tirmizi şerifte dagı gelet Safvan ibn Assal radıyallahu anhudan bir kişi oşolo çölde yaşayan kişilerden Peygamberimizge gelip büyük ünmenen ey Muhammed dep көбүнчө тоолуктарда адеби азыраак болот да. Анан келип ушундай деп кыйкырганда анан дагы айтат, Сафван айтат: "Шорон курусун үнүңү пас кыл. Сен буна тыйы салынган, аят түшкөн бул" деп. Анан айтат: "Мен билбейм, эмне үчүн андай эме кылам? Men ya Muhammed de öyle aytam deydi. Özüm uqqanga çeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber öte boru keldi. Gel koydu onu düşündür onu. Oşunda diram жақшы mamile kılgandan anan al kişi sıra verir. Ya Resulallah. O Allah'ın elçisi. Bir kişi özünün şunday dostları var, kavimleri var. Biroq alar kılganday amalday kıla albaydı. Biroq oşonu жақшы көрөт да. Kıyamat günü kayakta bolat deydi. Oşa menen birge bolat deyip koydu. Özünün amaldары ага жетпейт. Жақшы amaldары анчалык жок. Бирок ошолорду жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам кимди жакшы көрсө, кыямат күнү даражаларда ошо менен чогуу боло берет дейт да. Бул мухаббаттын таасири ушунчалык чоң экен да. А сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ушунчалык жакшы көрөт эле, ушул хадис айтылганда ушун майрам болгон, андай майрам болгон эмес Мединада. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге болот экенбиз деп себеп Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам баласы кимди жакшы көрсө, кыямат күнү ошо менен бирге болот деп. Албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды эң катуу жакшы көргөндөр сахабалар. Алардай эч ким жакшы көрө албайт. Сен канча жакшы көргө, сахабалардай жакшы көрө албайсың да. Алардай таазим, алардай иттиба аткарылган кыйын да. Allahumma zidna bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem hubban ve minhu qurban. Allah Taala barыбызды Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'nin muhabbatını көбөйтсүн, жакындаганда да көбөйтсүн Allah.
Ошон үчүн пайгамбарыбыздын мухаббатын сурайлы. Хубба расулик деп. Я Алла пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мухаббатын насип кылгын бизге деп. Ага жакын кылгын деп. Пайгамбарыбыз өзүнүн шарапаты менен. Bizde эми мындай да. Мухаббатка келе турган болсокчу, айтыптыр мындай деп. Адамдар бүгүн эгерде жакшы пайда тапса, кандай сүйүнөт? Акча тапса, мал тапса, пайда кылса. Кандай сүйүнөт канчалык. Бир күндө бир Lexus таап ала турган болсо, же бир үйдүн акчасын таба турган болсо, элестет көр кандай сүйүнөт. Себеп малга, мүлккө мухаббат күчтүү. Мал мүлккө мухаббат күчтүү. Ошон үчүн ага болбосо бул фани бүгүн бар эртеги жок боло турган нерсе. Кээ бирде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жердеги тилекке каршы мындай кошуп кое турган нерсе, тилекке каршы бүгүн малдын мухаббаты ушунчалык көп. Малдын мухаббаты ушунчалык көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мухаббаты каякта? Малдын мухаббатынын жыйынтыгынан бир туган менен урушуп атат. Бир улут экинчи улут менен урушуп атат. Бир мамлекет экинчи мамлекет менен урушуп атат. Малдын мухаббатынан дүнүйө деп ошо акча, ошонун байлыгы, алтыны, алмазы, бриллианты алыш үчүн эмне гана кордуктар, эмне деген бардыгы биригип дүнүйөнүн мухаббатына келип чыгат. Карап азыр тойлор болуп атат, эртеси күнү кара, кокусун ары бери болуп кетсе, Жосо кудай, липой жаңжалдын киши чукулап көрсөңүз, аркасынан мал чыгат сизге. Ошо акчанын аркасынан. Болор болбогон устукан. Буга жамбаш тартып койду, мага жото жилек тартып койду. Бул да мал да. Малбы, мал эмеспи? Мал да. Буну мына комнатага отургузуп койду, мени мына комнатага отургузуп койду. Болорбу? Буга мынандай кайтарып берди, буга кайтарып берди. Ай Алла. Бардыгы акча. Жер мына сеники, мына меники деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Хуббу дунья расу кулли хатая." Дүнүйөнү сүйгөн бардык күнөөнүн башы ушудан башталат dedi. Дүнүйөнү ыргытып бир, тээ бир, өрттөп бир, жок кылып бир деп айткан жок сизди. Андай чакырык жок, бирок түшүнүп алыңыз. Молдаларын өшүнтетип, жок андай эмес. Просто дүнүйөнү жүрөктөн чыгарып койсоңуз, колдо тура берсин, жүрөккө келбей эле койсун. Жүрөктө Алла Тааланын мухаббаты, пайгамбарыбыздын мухаббаты боло берсин. Бирок ошо чын болсун, Кандай билебиз чынбы, чын эмеспи деп. Дүнүйө менен дин келип калганда ошондо билебиз да. Ошондо билебиз, сиздин жүрөгүңүздө дүнүйө барбы же дин барбы? Азыр билинбейт да. Ошон иншалла карап туруп, ошо аалымдар айтканда карагыла. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы бул дүйнөдө жашайбыз. Баары бир кийим кийебиз, баары бир тамак жейбиз, баары бир улоо минебиз, баары үстүбүздө турак жай, баары биз бул дүйнөдө. Бул дүйнөдөн чыгып башка жака абада жашаган мүмкүн эмес да. Эч нерсеге тийбейчи. Токойго барсаң да баары дүйнө бар да жерде. Жыгач, кыйышың керек, жагышың керек, бир нерсе жешиң керек, ичишиң керек, бардыгы мүмкүн эмес. Бунун мисалы кеме дейди. Суунун үстүндө жүргөн. Кеме асфальтта жүрөбү, кандай? Чуйскиде жүрөбү же кандай? Чуй көчөсүндө жүрбөйт, Кемени айтам. Балон кылсаң да жүрбөйт, Кеме туган ал сууда жүрөт да. Демек адам баласы бул дүйнөдө жүрөт дегендей да. Бирок качанга чейин нормальный жүрөт, качан суу киргенге чейин ичинечи. Эгерде кеменин ичине суу кирип кете турган болсо тешилип, Аллаху акбар, баары жок болот. Бул да кандай? Жүрөккө дүнүйө киргенге чейин нормальный жашай бересиң деген сөз да. Эгерде жүрөккө кирип кете турган болсо, анда чатак ошот. Анда бир туугандыктан кечип коюш оңой эле, динди сатыш оңой эле, кан төгүш оңой эле, жаңжалдаш оңой эле. Угуп алыңыз. Любой нерсеге барган, патхалимчиликке, пакта койгонгобу, любой нерсесе болгон. Жүрөккө кирип кеткен болсо, барды. Туганчылыктан дагы, элин саткан дагы, динин саткан дагы буга оңой эле да. Эгерде дүнүйө жүрөккө кирип кеткен болсо, ошо дүнүйө үчүн бардыгын сатып берет болчу. Ошо пайгамбарыбыз бекер айткан эмес муну. Себеп дегенде мындай экен да. Бир нерсени жакшы көргөнү адамды көр кылат, кар кылат деп коет. Бул деген кара, дүнүйөнү жакшы көрүп калдыңбы? Болду.
Dünyoni qancha jamandasa delechи, sen вообще көрбөйсүң да аны. Кулағыңнан вообще сөз кирбейт да. Qancha жаман. Шундай да. Qancha аны жамандабасың. Бул ушундай. Жок. Себептен жакшы көрүп калган жүрөккө кирип кеткен да. А жүрөктөн дүнүйөнүн мухаббатын кантип чыгарабыз? Дагы айтайын, аны ыргыты өртеп келе берип, мына күйгүзүп өрттөп бер деп аткан жери жок. Hazreti Umar radıyallahu anh öte okumuş söz aytkan. Radıyallahu anh. Bukhari şerifte rivayet var. Özü Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde ayet gelip Zuyyina linnas hubbu şahavat. Adamlarga muzayyan, qoz kılıp, sulu kılıp görsetilindi. Hubbu şahavat, nafsi kalolorunun süyüsü. Minen nisa, ayal zatları. Ayal zatın kim жақшы көрбейді? Барыбыз жақшы көреміз. Вал банин, бала чақаны ким жақшы көрбейді? Барыбыз жақшы көреміз. Вал қанатир муқантарати минад захаби вал фиддати. Алтын, күміштің аңгарлары, қазыналары ким жақшы көрбейді? Долларды бір жақшы көрбейді? Сомдычы. Алтын, күміштычы. Бар жақшы көрбейді. Я. Минад захаби вал фидда вал хайлил мусаввама. Охо, элита аттардычы. Ya, gülük atlardı kim жақшы көрбейді? Тем более қырғыз. Вал хайлил мусаввам, вал ан'ам, үй жануарларын. Арашан пароданышы. Ya. Қойлорды. Ya. Бардығы нешін? Вал харс, егін зарларшы. Мына алма бағы бар, өрік бағы, ой, бақтар. Вал харс. Далика матаул хаяты дуния. Allah subhanahu wa ta'ala айтады, бұның бары бар ғой, дүниедегі пайдалана тұрған нәрсе бұл. Ушул аятты Hazreti Umar разияллаху анху айтқан, я Алла, еми бұдан қол үзгенге чарауыз жоқ дейді да. Шындас ба? Бұны таштап қойғанға, бұндан қол үзгенге мүмкіншілігіңіз жоқ. Сенен сұрған арыз ұшу, ұшылардың әрбірін ақиқатқа іштетейді. Ұшыға жардан бер дейді. Шықты ба? Senden soralarız ya Allah. Şu bergen nimetlarında meyil ayal olsun, bala olsun, altın, gümüş, baylık, biyilik, mansap olsun, at, egin zar, barlığı olsun. Allah Teala'nın bergen bardık. Nafsi kalay turgan, nafsinin kalosu жақшы göre turgan nerselerinin bardığın senden soralarız ya Allah. Hak yolunda, hakikat yolda sırttağandığa jardan ver. Şunu sorayız dediler. Şunun için biz dağı sorayız mı qarap turgan? Ya. Demek ki dünyanın suyu, tuğanlar çatağıra, şunun için Allah Teala'nın bağır olsun жүрегізді, dünya suyunun suyusundan tazalasın ha. Alımlar айтышқан, бұл жерде үн көтеру бар ғой. Бұл үн көтеру, қараңыздар, бұны Құдай сақтасын, егерде пайғамбарымыздың алдында үнін биік көтере тұрған болса, мұндай, қандай десем, масқаралап, кемсінтіп, üstüne şıldığında jengil oylop, anda bu küfür bu. Sırası kafir olur adam. Peygamberimizin sünnetinde oşunday kıla turgan bolsa, bilip koyuңuz taqsir. Dindi şıldığındagan bolboyt. Adam imandan çıkıp ketedi. Allah'ın hükümünü şıldığındagan bolboyt. İmandan çıkıp ketedi. Peygamberimizin sünneti şıldığındagan imandan çıkıp ketedi toğa. Şıldığında bu bölök nerse bu. Bu küfrün sarih dep koyat. Açık kafirlik degen bu söz. Құдайым сақтасын мұны барыңыздан. Шonun için inşallah бұл Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem'ға адеп, бұл ваджибатул иманiyya. Себеп дегенде Пайғамбарымыздың даражасы башқа адамдардықында емес та. Башқа пайғамбарлар емес, Пайғамбарымыздың ғайында улы даражадағы. Алымдар ушул аяттан дәлил қарманышқан. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem'nin мечітінде дағы жана қабырын алдында да үнді көтербегіле деген да. Hazreti Umar разияллаху анхудың дәуірінде халифа отырды, екі кіші пайғамбарымыз мешітінде кішіне үндерін биік қылып сөйлеп, кішінекей таш менен. Сіздер қаяқтан келдіңдер? О, біз Таифтан келгенбіз. Ошондой деді. Қонақ екенсіңдер деді, бердік болғанда сау айтелем ғой деді. Қонақ екенсіңдер болса, бұл жерде сау айтелем деді сіздер. Пайғамбардан ушундай сүйлөшүп калдырлар. Пайғамбарыбыздын мечити, пайғамбарыбыздын кабырынын алдында болбойт андай деп. Султан Абдул Хамид бе?
Osman империясындағы сұлтан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітіне Мадинаға поезд жол алып келгенде білесіздер да. Оқып жүресіздер ме? Ошол жерде поездың баяғы жолдары, рельстер шарақ темірменен шақылдайды да. Ошонун ордунда терилерди койгон экен. Пайгамбарыбыздын уйкусуна залал келбесин, зыян жетпесин деп. Кейбірлер резина, кейбірлер скорее всего темір да. Кайыштарды терилерди койдурган экен. Ушул поездин үнү, шаракытчы үнү угулуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уйкусуна залал жетпесин деп. Осман империясы тамаша империя болгон эмес. Ошол жерден алхамдулилlah нары бери Стамбулдан Мединага чейин жол тартыш деген. Бирок Кудайга шүгүр, эми айтылат, эми анда такта иретинде болот болуш керек. Шабдан Батыр алхамдулилlah ошол жерге өтө чоң салым кошкон. Ошол жолго алхамдулилlah биздин дагы мынакей чоң салымдарыбыз бар алхамдулилlah. Жана башка канча деген алтындарды алып барып. Мейли. Кандай болгон чакта дагы залика ли аннаху хайюн фи кабри. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз угуп алыңыз, кабырында тирүү. Сиздин биздин жашообуз бар го, bundan күчтүү жашоодо тирүү. Ал-анбия ахя, пайгамбарыбыз эле эмес, бардык пайгамбарлар тирүүлөр. Бирок алардын хаяты барзахия деп коет. Бул жашоодогу тирүүгө жашоосуна окшошпойт ал. Муслим шарифте келет, Насаи шарифте келет. Анас разияллаху анху риwayat. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Атайту лейлатан усрия би аля Муса qa'iman yusalli fi qabrihi inda al-kasib al-ahmar." Мен Мирач кечесинде бардым дейт. Муса пайгамбардын кабрынын жанынанчы. Ал кабрында туруп намаз окуп аткан экен дейт. Не окуп аткан экен дейт? Qa'iman yusalli fi qabrihi, кабрында намаз окуп аткан экен. Inda al-kasib al-ahmar, кызыл дөңсө бар экен. Ошонун жанында Муса пайгамбардын кабры. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйык Меккеден сапар тарткан Масжидил Акса, азыркы Палестинадагы Акса мечитине. Ошолдун жолдон өтүп баратканда пайгамбарыбыз Муса пайгамбар кабрында намаз окуп атканын көрүп өткөн. Жана бардык пайгамбарлар ошол жерде келгенде Алла таалам бардыгына имам кылган. Пайгамбарыбыз бардыгына имамчылык кылып, ошон үчүн пайгамбарыбыздын лакабы Имамул анбия вал мурсалин, бардык пайгамбар элчилердин имамы. Биздин пайгамбарыбыз алардын пайгамбары дагы, имамы дагы. Башка хадистерде келет. Байхақидин риwayatында келет. Хаятул анбия фи кубурихим деген темада вақад иштама саллаллаху алейхи ва саллям лайлатал исра бил анбия ва салла бихим имаман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирач ошо түнүндө пайгамбарлардын бардыгын ошол жерде топтоп имамчылык кылган, намаз окуп берген. Фаханат сала фа амантухум, намаз жакындаганда мен ошолорго намаз окугамын. Алла субханаху ва таала барыбызга туугандар товфик берсин. Демек, мына бүгүнкү сабактын натыйжасы, хуласасын айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга адеп, өтө сый, өтө урмат менен сөзүн атаганда дагы, сөзүн укканда дагы пайгамбарыбыздын айтып тур дегенде улак салып. Эмне деди деп. Айтып турса сен башка нерсени сүйлөй бер, андай болбойт. Ошон үчүн иншалла караптуу кичине диндин сөзүн укканда дагы айтыбер көбүнчө мына гаш-башка чыгып калганда айтыбер угуп атам деп бияка таразасын тартып, токто. Бул айта турган, ол ыргыта турган бир нерсе эмес ал. Көңүл бурсак айтабыз, болсо айтылбай атабыз. Демек бул жакта айткан киши дагы кичине адебин эске алсын, уккан киши дагы адебин эске алыш керек. Аллахым баарыбызга товфик берсин. Карызга акча алып ата-энемди умрага жөнөтсөм болобу дейт. Жок, таксыр болбойт. Атам ибадатка келбей жатат, дуа дагы кылып коюңлачы. Алла таалам товфик берсин иншалла. Ушундай бир дуа кылайлы, Алла таалам жүрөктөрдүчү ибадатка ачсын да. Эгерде угуп алыңыз, кимдин жүрөгү ибадатка ачылбаса, ибадатка тартылбаса, имандын даамына ачылбаса, ал көп истигфар тобо кылыш керек. Эмне кылыш керек? Астагфируллах ва атубу илейх көп айтыш керек. Миңдегенде айтыш керек. Себеп дегенде бул жүрөк совсем катып калган. Карайып калган. Акыйкат кирбей калган. Аллахым демек бул хидая, бул себеп дегенде бул хидаят, бул нур да.
Ошон үчүн иншалла көп истигфар тобо кылсын дейт алымдар. Аудио Кур'ан сүрөлөрдү угуп уктасам болобу? Адепсиздик болуп калат. Угуңуз, уйкусурап баратканда өчүрүп коюп уктай бериңиз. Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Men özüm programistmin. Davat menetine bir soğuptu iş жасайын деген. Mende bir joo бар. Siz menen kavarlaşsak жақсы болмок. Allah razı olsun. Sancar deydi. Telefon. Meyli buyursa inşallah жақсылыкка daima bölüşkөнгө daярбыз. Telefonunu keyin айтып коем. Men uktум эле бенде Роббиси менен эң жакын учуру бул сәждада деп, сәждада каалаганын сурасын де. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан берекелүү хадистеринде келет. Адам баласы бенде Аллага ошол эң жакын учуру сәждада болот экен да. Aqrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid. Пайгамбарыбыз айткан ошол бенде эң жакын болгон учур сәждада. Ошондуктан менде фааксир дуаны көп кылгыла деген да. Дуаны. Албетте фарыз намаз окуп атканда субхана роббиял а'ла агала токтош керек. Эгерде машаалла нафил сүннөт окуп атсаңыз, дуаларды кылсаңыз болот. Арабчасы менен гана Кур'ан хадисте айтылган. Кур'ан хадисте айтылган дуалар. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуалар келет. Аллахумма гфирли дамми куллаху. Ya Allah, bardıq günülörümdü geçirgindir. Bardıq günülörümdü geçirgindir. Şundan. Dikkahu ve cullahu ve avvalahu ve ahirahu ve sirrahu ve alaniyatahu. Ya Allah, bardıq günülörümdü geçirgindir. Kiçinesi olsun, çoğu olsun, açığı olsun, açık aykın, jaşırını olsun, algaçkı giyinkisi olsun, günülörümdü geçirgindir. Жаңыдан намаз окуп баштайын дедим эле. Үйрөнгүчө телефон коюп окусам болобу? Жок. Сырттан талим алганда бизде Ханафи мазхабта намаз бузулуп калат. Сырттан коюп алып окуп, яктын ичинде туруп окуй берип, намаз бузулуп калат. Анан көрө болушунча үйрөнүп бериңиз, акырын окуй бериңиз. Сырттан үйрөнүңүз, бирок намазга киргенде жок. Банкта доллар алып, Телеграмдан сатабыз. Чорный рыноктон тапканыбыз кандай болот? Телеграмдан кандай сатат? Жарыя кылып, сайт менен банктан алат, анан сатат. Кара, биздеги Кыргызстан мамлекетинде жашап атабыз, мыйзамдуу өлкөдө. Кайерге мыйзам уруксат берсе, ал жерде болот, мыйзам уруксат берсе болбойт. Шариатта буну ачыгын айтып коет. Шариат кайсын жерде өзүн айтат? Мисалы адам светофор турат, пешеходный деген турат, жана башка мыйзам болот. Буну сактабай турган болсок, буну бардыгы эмне үчүн кылынган? Бардык элдин коопсуздугу, амандыгы, укугу сакталган. Ошон үчүн иншалла шариаттагы ушундай эрежелерди колдойт. Албетте, туура эмес нерселерди, зулумдуктун жолунда эрежелер болсо, аны колдобойт ал. Мына калса сиз айтып атканыңызды мен билбейм азыр кандай экен. Мисалы банктан мен деле акча алып туруп сата берсем боло берет. Ал эмнеси бар ал? Эгерде бир жерде бир жашыруун, туура эмес нерсе, движениялар болсо, анда болбойт ал. Аны обменкада баары эле сатып атат, банктарда баары эле сатып атат. Алып туруп сатсаңыз эчтеке эмес. Телеграмдан сатасызбы, башкаданбы? Assalamu alaikum ustaz, кандайсыз? Менде бир суроо бар, алхамдулилlah жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, ким бир намазды калтырып, кайра анан казасын окуган учурда деле ошонун эсебинен бир дозокко кирип, жазасын алып чыгат дейт. Ушул канчалык туура? Азыркы күндө казасы жоктор аз эле болсо керек. Ушул боюнча жакшы түшүндүрүп кетиңизчи Кызыл Кыя шаарына. Маша. Пайгамбарыбыз хадистер келет. Ушундай бир таштап койгон бир убакыт намазды атайлап таштап койгон, канча бир жыл дозоктун отунда күйөт деген. Кудайым сактасын. Коркутуу иретинде айтылган бул. Ана бир дозокко кирип, анан кайра чыгат деген ал жер мен билбепмин. Бирок ушунча күйөт деген жери келет. Алла Таалам өз мээримин алган болсо, эч нерсе эмес. Ошон үчүн иншалла Алла Тааланын бул намаз ошончолук маанилүү экенин билип, бизден коркуу пайда болуп, намазды текке таштабайлы. Ошол эле кезде үмүт дагы болсун, Алла Таалам өзүнүн акысын кечирим деген кечири берет, анан сураган киши жок. Ла юсаллу амма яфал. Алла кылгандан суралбайт.
аялы күйөөсүнө намазды үнүн катуураак чыгарып айтып үйрөтсө болобу намаз окуп жаткан учурда? Жок, болбойт. Намазга чейин үйрөтүңүз. Аялы күйөөсүнө намазга чейин үйрөтө берсин. Эчтеке эмес. Бала ата-энесине үйрөтсө болот, аялы күйөөсүнө үйрөтсө болот. Жакшылыкты машалла бөлүшүш керек. Жөндөн жөн эле курнамыздын кереги жок. Өзүң билбейсиң, эми үйрөнө бер деп эмне кыласың? Чын да. Өзүң кээ бир аялдары машалла Куран билет, даратты билет, намазды билет. Үйрөтүш керек аны. Туура. Намазданбаш керек да. Мен шефте өлө жүрө бербеш керек да. Бирок намаздын ичинде үйрөтсө болбой калат. Намаздын ичинде үйрөтсө, ал намаз бузулуп калат. Тем более аялдын үнү намаздан сыртка чыкпаш керек. Намазда үн чыгарылбайт алар. Акыркы пайгамбарыбызга чейин мурунку пайгамбарлар намаз окушчу беле, пайгамбарлар эмес, үммөтү деле окушчу. Себеп дегенде Исмаил пайгамбар тууралуу Курани Каримде Алла субхана ва таала хикаятан айткан: "Кана я'муру ахлаху bis-сала ва зака". Исмаил пайгамбар үй бүлөсүнө буйрук берет эле намаз окуганга, зекет бергенге. Мурда деле болуп келген бу пайгамбарларда туугандар. Мариям энебиз тууралуу Алла субхана ва таала айтат: "Варкаи васджуди" деген бардык өкүмдөр. Рүкүү, сажда кылгыла дегеничи. Мурунку да туугандар, мурунку пайгамбарлар намаз окуп келишкен, үммөтү да окуган, зекет берген, үммөтү да орозолорду кармаган. Албетте, намаз, орозо, зекет алардын шарттары, сандары, кайфияттары башкача болот. Биздикинен башкача. Канча рекет, канча мал. Мына биздикинде азырынча ушунча рекет, багымдат намаздык 2 рекет сүннөт, 2 рекет фарыз. Аларда андай эмес. Мисалы 5 мал намаз окуйбуз, аларда андай эмес. Алардыкында ушунчалык үстүртөн айтылган намаз окуп келишкен деп. Бирок кандай окуган, качан окуган, канча рекет окуган ал жок. Ал боюнча чечмелөнөсү жок. Бу рүкү кылганы, сажда кылганы, макул Аллага мактоо айткандар бардыгы бар. Сана алкыш айткандары бар. Зекет бергендери бар. Бирок канча зекет, эмнеден зекет бергендери ал боюнча мындай чечмелөнүү жок. Түшүнүктүбү? Пайгамбарлар тим бойлы окуп келген. Бардык пайгамбарлар намаз окуган. Бардык пайгамбар. Assalamu alaikum ustaz, men өзүм алейкум ассалам 20 жаштамын. Кудайга шүгүр 5 мал намазды окуйм. Кейде иманым алсырап намазымды каза кылып коём. Алла өзү кечирсин. Үйлөнсөң имандын жарымы толукталат дейт. Ошого насаатыңызды айтып койсоңуз Алла разы болсун сизден. Баарыбыздан Аллам разы болсун. Караңыздар. Аракет кылыш керек каза кылбаганга. Каза болуп калса, дароо ошонун казасын окуш керек. Дагы Алла Тааладан кечирим сураш керек. Алла. Амна үйлөнүү маселеси отурган болсо туура эле хадистерде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Үйлөнгүлө, үйлөнсө имандын жарымы, эми кийинки жарымынан Кудайдан коркуп жашаган" деген. Арамдыкыдан сактанып жашаган деген. Мен тахажжуд намазы жөнүндө көп уккам. 2 күн мурда атайын уктабай тахажжуд намазын окуп жаткан учурда уктап кетиптирмин. Кайрадан намазымды улантып жаттым. Бирок эсептен жаңылып толук окудумбу билбей калдым. Ошол күндөн бери уйку жок. Бүгүн 3-чү түн уктай албай жатам. Караңыз, тахажжуд намазды эң азы 2 рекет. 2 рекет. Дүнүйөнүн бардык байлыгынан жакшыраак да. Момундун шарапаты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Шарафул муъмин қиямуху биллейл ва иззуху истигнауху анин-нас". Момундун шарапаты түнкү намазда, түнкү ибадатында. Момундун ыззаты авири адамдардан көз карандыксыздыкта. Мындайча айтканда адамдардын мал мүлкүнө көз салбаганда. Адамдын канча байлыгы бар, тигинин канча акчасы бар, канча машинеси бар, канча контейнери бар, эмне баласы, канча сом доллар бар, счетунда эмне кыласың, эмне кереги бар? Канча кой бар, канча тоогу бар. Бирөөнүн байлыгы санаба. Ар кимдикине өзүнө буйрсун. Байлыкта бактылыктын жыты дагы жок.
Ал сен санай турган, анан ач көздөнө турган, анан жамандык кыла турган, көрө албастык кылып, анан кара дуага, анан спикерга, анан дозокко кирип кете турган. Не кереги бар ошо жолду тандап бер? Азыр өтө көбөйдү. Өзгөчө аялдар капа болбосун. Аялдар биздин энелер, эжелер, жеңелер, аялдар, карындаштар, кыздар, эркектер деле калышпай уже жарашып атат да ушудачы. Ушунун баардыгы кайсы? Хуббут дүния. Дүниөнү жүрөгүндө батырып алган, сүйүүсүнчү. Эми чыга албай атат. Карап тигинин акчасын санап эле бул эси болуп атат. Тиги байып баратат, бул болсо тамакка өтөп өтпөй атат бул. Көрө албастыктан анан эмне кылыш керек? Жамандык кылыш керек, токтотуш керек, дуалатыш керек, урушуш керек, талаш керек, бир балекеттин бардык күнөөлөр, арам, кыжалатчылык, кайгы, бактысыздык дүниөнү сүйгөндөн башталды. Ошо жолду эмне кыласың? Бу дүйнөдө деле кыйналып, ахиретте деле дозокто кыйналып. Эмне кыласың ал жолду? Пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып коюптур. Истигнау момундун иззаты. Иззат түшүнөбүз да? Авири истигнауху аниннас. Адамдардын канча машинеси бар, канча байлыгы бар, вообще кызыкпайды. Анти шапкасы канча соң, бунун кийими канча. Мага эмне кызык? Алтындан кийип албайбы? Не кыласың аналардан немелерин санап? Мен кээде ушуга таң каламын да. Адалдан жеп атса, айтат го, адалдан тапсаң көчөгө чыгып алып же дейт. Ошон үчүн мынал маданият эмес таксыр. Эгер ал зекетин бербесе, үшүрүн бербесе кыямат күнү жооп берет. Арамдан алган болсо кыямат күнү жооп берет. Эгер арамдан көрүп аткан болсоңуз токтотуңуз. Арамдан көргөн жоксузбу? Кийгилишпей эле коюң, ал эмнеден кийип алсаң. $10,000, $100,000 кийип албайбы? Ошо менен эмне бактылуу болот деп атасызбы? Ал мен адамдын баасы эмес, ал ошо нерсенин баасы. Машина айдап алган 5 жетинин баасы, такса сиздин бааңыз эмес ал. Түшүнөсүзбү? Атка минип алган $200,000, аттын баасы сиздин бааңыз эмес да. Итти көтөрүп алды, итти жетелеп алган. Канча итти? $20,000. Иттин баасы такса сиздин бааңыз эмес го эле. Же сиздин бааңызбы? Анчалык эле өзүбүз ага теңебейли. Адам баласы ыйык, бүткүл дүйнөдөн ыйык. Адамдын амалы андан да ыйык. Ошон үчүн иншалла мына нерсе бизге өтө керек. Башка досуңузбу, бир тууганыңызбы, мейлиби? Ким гана болбосун, анын дүйнөсүн санабаңыз таксыр. Дүйнөсүнө көз артпаңыз. Вообще көз артпаңыз. Анан көрөк Алла Таалама ыйман тилеңиз. Карунда байлык бар эле. Ошончо байлыгы менен Карун эмне болду? Шаддат эмне болду? Фираун эмне болду? Курандын окуясы бизге жетиштүү эмеспи? Мугира эмне болду? Ой. Эмне деген байлыктары бар эле. Ошон үчүн ал только өзүңүздү гана өлтүрөсүз. Гупит этесиз, өзүңүздү жейсиз. Көрө албастык менен ооруйсуз. Жаман күмөн менен ооруйсуз. Угуп алыңыз. Бузуласыз. Анан уже кийинки кадамга таштайсыз. Ушак, жалган. Азыр таң калыш нерсе ушундай болуп калды. Бирөөнү мактасаң баардыгы чыкпай турат. Бирөөнү жамандасаң баардыгы кошула калат. Таң калыштуу окуя. Я Алла. Ушундайбы? Бирөөнү мактаган чыкпайт барды. Бирөөнү жамандасаң ла тааныбаган. Токтото эле туугандарым мына. Ошон үчүн иншалла бул бактылуулуктун, ынтымак, абердин жолу эмес. Бирөөнүн чөнтөгүн санабаңыз. Бул өтө төмөнкү адам, төмөнкү деңгээлдеги адам. Алхамдулилlah бизде баалуулук, адамгерчилик менен болсун. Assalamu alaikum устаз. Келинчегим менен 2019-жыл тарылышып кеткенбиз. Негизи көз ачыктарга, бакчыларга ишенбейт элем. Барып койсо динден чыгат, чоң күнөө экенин билчимин. Бирок айлам кетип турмушту сактап калам деп 1-2 бакчыга кайрылгам. Ошондо мен динден чыгып кеткен боломбу? Мусулман адам менен мусулман эмес адам ортосунда нике жүрбөйт ошондо. Талак түшкөн болобу келинчегим билбейт. Ал нерсени талагым бериң деп жүрөт. Мен дагы деле жарашайын деген, жарашып калсак кантем кайра башынан нике кыйдырамбы или нике бузулбаганбы? Азыр Кудайга шүгүр 5 убак намаз окуп сакал коюп жүрөм. Ушул суроого жообун бериң. Сураныч. Бир кызым, бир уулум бар. Өтө туура эмес иш кылгансыз таксыр. Бакшы көз ачыкка барбаң. Ким ошон тастык такса капырлык кылды. Пайгамбарыбыз алып келгенге жалган чыгарды дейт алып келгенде. Туура эмес да. Албетте бул өтө чоң күнөө, капырлык ишти кылды. Ал капыр болуп калбайт го. Капырлык ишти, капырлардын амалын кылды деп аткандай сөз.
Динсиздердин амалын кылды деп аткан, имандан ажырабайт го. Бирок бул чоң күнөө сиз истигфар, тооба кылып, мүмкүн болсо ошол жакшы гусул кылып, садака берип, тооба кылып, Алладан ыйлап сураңыз. Экинчиден, иншалла, Кудай кааласа, мынау жубайыңыз менен жашооңуз иншалла никеңиз бузулган эмес. Экинчи барбаңыз да. Устаз, аялыңызга шакирт түшсөк болобу? Куран, сүннөт амалдарын үйрөнүүгө мен оштон болом. Эгер онлайн окутса, кандай кошулсак болот? Жок, онлайн окутушпайт, алар мындай эле окутушат. Мен онлайн аркылуу курска окуп, Кытайдан товар заказ кылып, сатып акча тапса болобу деп сурайын деген болобу? Онлайн аркылуу курс окуп, Кытайдан товар заказ кылып, сатып акча тапса болобу? Кандай товардан такын? Онлайн аркылуу курс окусаңыз боло берет, окуй бериңиз. Акча табуу маселесинде Кытайдан товар заказ кылып туруп, так, анан акча тапса болобу? Заказ кылып акча таба бересиз да, ал эмне? Болот ол. Эчтеке эмес. Мамиле боло берет таксырда. Мамиледе биз мусулмандар, мусулман эместер менен пайгамбарыбыз мамиле кылган. Мамиле боло берет, эчтеке эмес. Ошондо алдабаш керек аларды. Кыянат кылбаш керек. Машина базардан машина алып, ошол жерден башка адамга сатса болобу? Машина акчасын төлөп коюңуз. Сиздики менчик бекер берип берсеңиз да боло берет. Үстүрдөн да сатсаңыз болот. Кайра акча сурашты керек болуп калды, бир аз арзан сатсаңыз да боло берет. Мүлкүңүз колго тийди го, каалаганыңызды кыласыз. Бир сөз бар бизде маселеде. Мурда айтымча эле койду базарга алып чыктыңыз, сатып алдыңыз, сразу сатпай, үйгө барып бир жума кичине чөп, жем берип карап, кийинки жумада алып келип сатыңыз деп. Бул таквалык айтылган сөз. Түшүндүңүздөрбү? Атак акчаны берип койду алдыңыз го, базардан чыкпастан туруп эле канча деди, 2 эсе койдуңуз, сатсаңыз боло берет. Түшүндүңүзбү? Сиз мүлк сизге келди да, мен азыр эле сатып алдым. Көзүңүзчө сатып алдым, ушунучу 1000 сом бар. 1100ге сатып бердим. Көзүңүзчө эчтеке эмес. Мен акчасын толук берип бүттү. Экөөбүздүн маселебиз, мамилебиз бүттү, сода сатык бүттү. Алдым, бердим, бүттү. Мен алдым, акчасын бердим. Ал бүттү уже. Эми мен буну сатып беремби, бекер беремби, арзан сатамбы, өзүм ишим бу. Бул меники да. Кудум ушундай эле машиненики. Акылуу? Да. Ассаламу алейкум устаз. Ар бир эне баласын жаманга түртпөйт. Ооба. Bir balam 1,5 yaşka çeyin emgen 6 ayında sanı 6 ayında sanı kuygun. İkinci balam 2 ay emgen. Üçüncü kızım Keserova oldum. Anın 1 yaşında alakanı kuygun. Kayınjurtum kүйөм энелик акың жок деп ушу күнгө чейин айта беришет. Шылдыңдагансып кандай болот? Жок. Энелик акылы жок болуп кетпейт. Кээ бирде ушундай бир сөз бар да. Bir jeri kuyup kalsa, ya ennelik akılın püttü, antigintimde. Yok. Anday taptakır söylemez. Albatta balan jakşı karaş gerek, hem al kuyuguzu oturuversin degen jeri yok hiç kimdin. Biroq kээде kokustuk ушундай болуп калат. Байкабай калат, тигинтик şeytanı açı öğretçe, karma öğret. Bekaparda болуп калат, ушундай да kokус болуп kalsa, enенин акысы kuyup кетпейт. Макулбу? Таптакыр эненин акысы kuyup айтат. Эненин акысы кыямат күнгө чейин. Эненин ак сүтү бар го? Эненин ак сүтүнө чейин эле толготу төрөгөнү бар го, боюнда көтөргөнү бар, ашыгы менен. Тамаша эмес да ал. Ошон үчүн бенденин мойнундагы Алладан кийин келе мына бенделерден кийин эне болот да. Вакыт болду, барбы? Ез да? Эгер бала кызга экөөбүз тууган болгондо сени жубайлыкка алмакмын десе, тамаша катары. Кыз дагы тууган болбогонубузда тууган, эгер бала кызга экөөбүз тууган болбогондо сени жубайлыкка алмакмын десе, тамаша катары. Кыз дагы тууган болбогонубузда сизге турмушка чыкмакмын десе, нике өтүп калабы? Жубайлыкка алмакмын, турмушка чыкмакмын деп миллиондап айтса да нике болбойт. Бул эми арманды айтып атат да, арман. Ол арман менен нике кыйылбайт ал. Кылмакмын, алмакмын, турмушка чыкмакмын. Качан болобу, кыямат күнү болобу, Кудай.
Niке келер чак менен байланбайт. Келер чак менен будущее время байланбайт. Өткөн чак менен. Чыктым, алдым. Все, кеттик о. Бул мындай уверенный нерсе да бул. Тамак жедим, жемекми, качан жейсиң Кудай билет. Жейсиңби, жебейсиңби? Туурабы? Ошо келечекке да мисалы ал болбойт ал. Ошон үчүн никеде билип коюңуздар. Качан болсо дагы ошо өткөн чак менен бай. Келер чак менен болбойт. Чыгайын дегенмин, чыкмакмын деп. Мен үйгө тигүү цех ачкамын. Даяр крой алып келип кыздарды иштетемин. Алардын үстүнөн 30, 40, 20 сомдон кармап каламын. Бирөөнүн акысын жеген болуп калбаймынбы? Жок, жок. Сиз мында услуга көрсөтөт атпайсызбы? Кадамат, сервис. Ар биринин акысын берип алып атасыз. Үстүнөн алхамдулилlah эчтеке эмес. Алар менен албетте мындай ачык айкын келишим болуш керек. Мисалы башында дагы анын жумушуна карап туруп, канча тигип берет, канча болду, ала бересиз. Атама жин кирип кетти, кантип чыгарсак болот? Окутуңуз, окутуңуз. Алла Таала иншалла жеңил кылсын, убакыт болуп калды окшойт, жараткан Алла Таалам кабыл кылсын. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматик.